кабатырлык şu bolsa керек. No bирок балдары келбейт. Муну мен толук айта алам. Бирок бул наинсап кимдикин жеп атат эми. Мен эмнеге четтеги кыргыздар жөнүндө, биздин жигит кыздар жөнүндө сөздү баштадым. Тынар. Сен четте да концерт берип жүрөсүң. Ушу балдардан эмнени байкадың? Эмнени ушака о балдар жөнүндө айтат элең? Ал жактагы мигранттардан мен ушуну байкадым. Өздөрү эмне болуп келет, бирок билбейм. Бирок балдары келбейт. Балдары келбейт. 1 миллион кыргыз кеткен болсо, ошондон өлгөндөн калганы келиши мүмкүн, но бирок балдары келбейт. Келсе дагы биз Россияга баргандан теп таңалып барып келсек, алар дал ошондой Кыргызстанды көрүп таңалып, ушундай эл жашайт экен ушул жакта. Атам 5 бармакты айтат эле. Давай попробуй айтат эле. 5 бармак. Кымызды айтат эле, муну айтат эле. Анысы эмнеси болду экен? Андай түшүнүк нөл абсолютно. Жоготтук. Жоготтук. Мен өткөндө ушуну айттым Тынар. Көрдүм, көрбөдүңбү? Ошо биздин балдар чыгып кетип, жана Кытай маселеси болуп калбадыбы? Силер чыгып кеткен үчүн ушул нерсе пайда болуп атат дегендей кылып айттым. Ошондо мен айттым. Сен айткан сөздү айттым. Балдарыңар эми келбейт. Келбегени аз келгенди өзүңөрдү айдайт жакында. Папа, ты чё? Иди в Кыргызстан деп айдайт. Да. Ну мейли, ого чейин эми Кудай билет. Балким Путинге инсап берип балдар менен кошуп айда береби бияга. Ким билет? Но мен айтайын дегеним, ошо кайрып келе турган биздин өзүбүздүн балдардын эмнеси бар көзүндө? Эмне байкалат көзүнөн? Жүзүнөн, сүйлөшкөн сөзүнөн. Ал жерде мындай да. Тамактын кадырын ач калган билет да. Ушундай нерсе экен. Аларда кимиси менен сүйлөшсөң, бизге болгон сагыныч, бизге болгон кусалык, ата-энеге, бир тууганга, жерге болгон кусалык көкүрөгүнө толуп, көзүнөн шип чыгып турат. Муну мен толук айта алам. Досторум бар, тааныштарым бар. Бизнестерди ачып койгон, түшүп атат, башка кылып атат, өз контрол ошодо жүрөт, айтат. Бардыгы бар дейт. Бирок Кыргызстан жок. Кыргызстан жок. Бир тууганым жок дегенде. Күндө кемде өзүм каалаганда бар учурашып келе кала турган таекем жок да, жездем жок дейт. Сатыбалдыга кандай деп кыйкырайын десең, Сатыбалды үйүн тарапты митип карай калсаң, Иван балкондо тамек тартып турган болот дейт. Ушу тарапта Сатыбалдыга жашайт эле биздин үйдүн дегендей болуп, кыялдан күлүп кетесиң дейт. Мына ушул. Кандай курмандык менен келип атат бул акча? Охо. Дагы нелерди көрдүң четтен? Четтен ушул нерсени көрдүк. Талаачылык Россия башка жер байкуш кыргызга көрбөгөндү көргөзүптүр. Бул байкуштар эми бардык нерсени башынан өткөрүптүр. Ач калыптыр, топ калгандар бар. Мына ушул күнгө чейин бар. Алданганы канча? Алдап кеткени канча? Тоноп кеткени канча? Мына ушул күнгө чейин азыр деле. Канча уй алып келе албай жүрөт. Охо. Айтасың. Сен концертке канча адам келет? Аншлаг, бул сөз турган сөз ошо канча адам аншлаг? Кудай буйруса. Аншлаг деген канча? Россиянын залдары мындай да. Биздин спорт сарай, филармония, Россиянын бул кинотеатрлары да. Аны билесиз, ал чоң держава. Алар ушундай кылып салган залдарды. Мисалы үчүн Новосибирскте, Красноярскте, Иркутскте кинотеатрдын өзү эле 1200-1300 места. Ошол жер толуп келишет. Та батпай калган. Батпай калган да. Сага эмне деген сөздөрдү айтышат да? Мен эмнеге бунун баарын такып сурап атам, Тынар? Алар мага айтышпайт, алар мага суроо беришет. Биздикилер кантип оңолоюн дейби деген суроо беришет. Оңолсо барат элек. Оңолоюн дегенде эмнени айтып атат? Эмнеден оңолоюн? Жанагы, жана эшмат ичпей калдыбы дегендей элечи. Биздикилер жебей калдыбы деп сурайт да ушундай. Только ушундай биздики. Бияка барсам да
ептеп ушундай кыйналып көйнөгүмү чечпей жатып жүрүп тапкан акчамды алдырып койбойм. Кабатырлык ушу болсо керек. Ооба. Bizler оңолойн дейбиз. Барып бир нерсе куруп мындай кылсак болобу деп сурайт. Мындай жерге мына жерде иштетип атам. Күнүнө 100 000 чөт. Ошону Кыргызстанда иштетип көрсөм, эсептесем бир 40 000, 20 000 чөт экен, ушуну иштетсем болобу дейт да. Дегенде биз айтабыз, жок болбойт. Ооба мен деле билем. Неге дейт болбойт деп билип турат өзү. Сен барып иштейсиң, бирөө нарагынан келет, бирөө бери жагынан келет, бирөө үст жактан чөп, ылдый жактан чыгат. Биз бана жаа, биз мындай отуруп, эртең бизнесиңиз өзүңү таппай каласың. Таа кайтып келесиң. Андан көрө мейли мына жерден иштеп макул майла жок. Ушул тыйыныңды таап, кайта айылда ата-энең менен бир төрүн багып тур. Мен ушуну Ишенич жок бизге болгон. Тынар, мен ушуну өткөндө айттым да, бирок билбейм мен туура айттымбы, туура эмес айттымбы, өзүм да балким ушу кийин ойлоп калдым, туура эмес айттым окшойт деп. Келе бербейсиңер акчаңарды алып. Мына жерде 1 жейт, 2 жейт, 3 жейт, акыры балдар көптөшү ушу бир тартип болуп кетеби дедим да. Биздикилер мындай нерсеге үйлөнүп алган. Бердегилер. Бул жердегилер биздин жегиштер бар го. Мындай ойлонуп алган булар. Булар Кыргыздын жакшы макалдарын өздөрүнө мындай кылып бир идеология кылбастан, мындай туура эмес нерселерди кайып атканда, карышкын нозу жесе даган, жебесе даган экен. Баары жаманат. Баары жаманат болот экенбиз. Жебеген жердин алдында деп коет. Деп алып эле ишти кылат. Бирок бул наинсап кимдикин жеп атат эми. Ошол жакта кыйналып, сен айткан көзү кусалыкка толуп араң жүргөн балдардын пулун жеп атат эми. Жейт да мындай айтканда. Беркел башта. Же бир жолун тапса болобу, ошо балдар мына Кыргызстанга инвестиция кылсам дегенде эки көзү төрт. Эмне кылса болот ушу балдардын акчасын бияка келип, бир бизнестерди аштырып, иштетип ушуларды жедире койбой коргош үчүн ушу жегиштерден эмне кылса болот? Майли, мен мамлекетти айтпайм, элди айтайын. Эл эмне кылып коргош мүмкүн ушуну? Эл муну коргоп калыш кыйын мыкты экен. Карапайым эл коргоп калыш кыйын. Карапайым эл коргоп калса, буга чейинки канчалаган жерлери завод фабрикасы коргоп калат элек. Не коргоп? 4 эле акчага да сатылган эмес да биздин завод фабрикалар. Купонго сатылып кеткенде билесиз. Купон мындай кагаз. Эми ал Маңыроо кез эле Тынар. Мен ham саткам. 2 кап пияз алгам мен да. Акционер экенмин деп, мордой. Мен купондун өзүн алып барып сатып келген бирөөгө. Маңыроо Союз ыдырап эми ким билди ал кезде бизнес эмне экендигин. Бирок азыр эми эл коргой албаса ушу балдарды, ушу акчасын көтөрүп келген балдарды коргой албаса, эмне себептен коргой албайт эл? Алданып калабы, же буну коргой турган балдар жокпу биякта, же эмнеден ошо? Муну коргоп кала турган бала жок. Коргоп кала турган мен деп төшүн чийип чыга турган инсан жок.